Карантинден кийинки спорттун абалы өкмөт тарабынан өгөйлөнгөн спорт тармагы. Экинчи, үчүнчү орундагы өгөй бала сыяктуу мамиле кылбастан спортту керек болсо мамлекеттик идеологиянын бир чоң бутагы катары таңазалашыбыз керек. Деги эле бул багыттагы көйгөйлөр жана жаштардын сергек жашоого болгон умтулуулары тууралуу белгилүү спортчу Шайлообек Атазов бизге маек куруп берди. Финансы министрлиги дагы, өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы өзүнүн деңгээлинде кабыл албайт. Шайлообек мырза, коронавирус пандемиясынан улам азыр дүйнөдө баардык нерсе токтоп, кайрадан акырындап жандана баштады. Кыргызстанда деле ошол акыбал. Эми ошолордун арасынан спорт залдар карантинден кийин кандай болуп иштеп баштады? Учурда Кыргыз мамлекетинде жалпы спорт тармагы акырындык менен жанданып атат. Мына 1-июндан баштап Дене тарбия спорт агенттигинин атайын буйругу менен бардык мамлекетте спорт залдардын курама команданын мүчөлөрү медициналык кароодон өтүп машыгууларды баштады. Дүйнөлүк спорттун абалы кандай? Бүгүнкү күндө дүйнөлүк спорт абдан тез өнүгүп атат. Спортчуларга болгон мамиле, спортчуларды даярдоо, спортчулардын тамак ашы, витаминдери, дары-дармектери, аларды чоң дүйнөлүк олимпиадалык оюндарга даярдоодо алардын программалары, физикалык, психологиялык, техникалык жактан даярдоолор абдан бир илимий негизде өнүп өсүп жатат. Эми биз дагы Кыргыз мамлекети ушул дүйнөлүк спортко конкурент, атаандаш болуу үчүн илимий негизде мамиле жасашыбыз керек. Тренерлердин, спортчулардын абалына мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу зарыл. Дүйнөлүк спорт өнүгүп алдына кетти. Биз артынан кууп жүргөндөй болобуз. Биз аларга атаандаштык жаратуу менен таланттуу спортчуларыбызды алып чыгышыбыз керек. Бул өлкөнүн атын чыгарган бул спорт тармагы экени баарыбызга эле маалым, белгилүү. Анан акыркы учурда сиз деле билесиз, Кыргыз өкмөтү каржылоону спорт тармагына 72%га чейин кыскартты да. Деги эле биздин өлкөнүн, мамлекеттин спорт тармагына болгон мамилеси кандай? Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздин башчысы, президентибиз тарабынан кыргыз спортуна абдан жакшы мамиле болуп жатат. Бирок министрликтер, өкмөт тарабынан кыргыз спортуну мамлекеттик деңгээлде колдоого кайдыгерлик болууда да. Аңкын чыгарып, желегин көтөрүп, намысын коргоп жаткан спортчуларды булар ушундай өгөй мамиле кылып жатат. Бүгүнкү күндө кыргыз спортчулары дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк аренада ушул элибиздин, улутубуздун намысын коргоо үчүн тер төгүп, убактысын бөлүп, өмүрүн арнап жатышат. Социалдык түйүндөрдө, Facebook баракчаңызда сиз РМ спорт клубу тууралуу маалыматтарды, кабарларды бөлүшүп каласыздар. Ушу карантинден кийин РМ спорт клубу өз ишин кандай баштады? РМ клубу учурда өзүнүн машыгууларын баштады. Бокс, кикбоксинг, грэпплинг күрөштөрү менен тренировка болуп атат. Биз дагы акырындык менен карантинден кийин машыгууларды баштадык. Себеби дегенде биздин РМ клубунда кыргыз спортундагы негизги курама командада турган спорт чеберлери дагы биздин клубда машыгат. Карантин учурунда үй тартибинде машыккан болсо, азыр мына залдарга келип акырындыктан спорт менен машыгууну башташты. РМ спорт клубу негизинен өлкөбүздөгү эң мыкты, таланттуу, жигердүү, эмгекчил балдарды дүйнөлүк аренага чыгууга салым кошуп келүүдө да. Сөзүңүзгө аралжы, бул спортту деги эле кыргыз спортун кантип өзгөртөбүз? Коңшу мамлекеттерибиз Казакстан, Өзбекстанда Дене тарбия спорт жаштар министрлиги деген министрлик бар. Бизде канчалаган ашыкча министрликтер, ашыкча тармактар бар. Кыргыз бюджетини жөн эле кетирип аткан. Бүгүнкү күндө биздин Дене тарбия спорт агенттигини финансы министрлиги дагы, өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы өзүнүн деңгээлинде кабыл албайт. Дене тарбия жана жаштар министрлиги статусун алгандан кийин бир кадам болсун алдына жылат. Тренерлерге, спортчуларга, жалпы спорт дарыгерлерине мамлекеттик деңгээлде көңүл буруш керек. Спорт бул биздин улуттун, биздин элдин, мамлекеттин келечеги. Ошондуктан спортту бир экинчи, үчүнчү орундагы
өгөй бала сыяктуу мамиле кылбастан спортту керек болсо мамлекеттик идеологиянын бир чоң бутагы катары даңазалашыбыз керек. Биз жерлерде, областтарда, райондордо спорттогу башкаруу системасын өзгөртүшүбүз керек. Спорт телеканалдарын ачышыбыз керек. Спорт интернаттарын ачышыбыз керек. Таланттуу балдарды мектеп жашынан, көп өнүккөн Европа мамлекеттеринде балдар бакчасынан тандашат. Биз мектеп жашынан таланттуу спортчуларды айылдан тандашыбыз керек. Тандап аларды спорт интернаттарга беришибиз керек. Алардын ысык тамак менен камсыз болушу, дары-дармектер менен, атайын спорт формалары менен жана чет өлкөлөргө чыккан мелдештерге чыгуудагы чыгымдарын көңүл бурушубуз керек. Андай ашыкча комитеттердин, ашыкча агентстволордун, ишканалардын ордуна спортту, массалык спортту көтөрүшүбүз керек. Мисалы Өзбекстанда, коңшу мамлекетте бокс мындай улуттук оюнга айланып кетүүдө да. Олимпиадада 3 алтын медаль утуп келишти. Казакстанда оор атлетика, жеңил атлетика, сууга сүзүү, волейбол, баскетбол мындай жаштар мындай модага айлануу менен кабыл алууда да. Бул карантин учурунда көпчүлүк адам үйүндө отуруп калды. Өзгөчө жаштардагы депрессияга түшүп кеткен учурлары болду да. Сиз ушу белгилүү спортчу катары бир жаштарга кайрылуу айтып кетсеңиз. Жаштарга кайрылуум бул мектеп учуру, студенттик күндөр, бул абдан тез өтүп кете турган алтын убакыттар. Мына ушул убакытта абдан көп китеп окуп, абдан көп спорт менен машыгып, мамлекетти сүйүүгө, жакшы иштерди кылууга алектениш керек. Эгер бүгүн биз жаштыгыбыз бул үйдүн пайдубалы сыяктуу, жаштыгыбызды жакшы курбаган болсок, эртең үйүбүз урап калган сыяктуу болобуз. Спорт менен машыккыла, мамлекетти сүйгүлө, ичимдиктен, чегимдиктен, чылымдан, наркоманиядан, ар түрдүү убакытты кетирип, жаман бир интернет оюндарына кирип алып, убакытты ысырап кылуудан арылып, спорт залдарга барып, кайсы спорттун түрү менен болсо дагы машыккыла. Спорт силердин бир канатыңар, билим бир канатыңар болуп, бийик учууга аракеттенгиле. Ар дайым элди сүйгөнгө, мамлекетти сүйгөнгө, мамлекетти коргонго, керек учурда мамлекет үчүн жаныбызды бергенге даяр болгон инсан болуп, атуу болуп калыптангыла деп айтмакчымын. Шайлок мырза, маеңизге чоң рахмат.